Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мекендештер, сиздерди 12 айдын султаны улуу Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктап, Рамазан айынын берекетин жалпыңыздардын үй бүлөңүздөргө каалап кетмекчимин. Биз бүгүн өзгөчө айдын кирүүсүнө күбө болуп олтурабыз. Башкача айтканда бонустуу ай деп да айтсак болот. Себеби кылган ибадаттарыбыздын сообун Аллах Таалам өзү көбөйтүп берет экен. Рамазандын башталышы ырайым, ортосу кечирим, аягы тозок отунан кутулуу демекчи. Аллах Таалам бардыгыбызды өзүнүн ырайымына бөлөп, тозок отунан кутулуп, кечиримине насип кылсын иншалла. Жана ушундай эле аткарган ибадаттарыбызды, туткан орозолорубузду Аллах Таалам өзү кабыл кылсын. Бүгүн мен сиздерге ибадат жөнүндө кыскача маалымат бермекчимин. Ибадат бул Аллах Тааланын адамга берген эсепсиз жана деңдессиз жакшылыктарынын эң негизи жана башаты болуп саналат. Жана ошондой эле Аллах Таалам өзүнүн ыйык Кур'аны Кариминде Зарият сүрөсүнүн 56-аятында мен адамдарды жана жиндерди жана адамдарды мага кулдук кылуусу үчүн, мага ибадат кылуусу үчүн жараттым деп буйрат. Бул аят чындыкты эсибизге салат. Ибадат адамга сөзсүз түрдө жаратуучусун таанып, ага моюн сунуу мүмкүнчүлүгүн берген берекелүү амал деп айтсак болот. Ибадат бул жараткан Аллах Тааланын адамга берген берекеси жана ошондой эле эсепсиз теңдешсиз жакшылыктарына шүгүр кылуу болуп саналат. Ибадат бул адамга өзүн өзү тааныштыруусу, ага жашоодогу максатын жана ошондой эле жоопкерчилигин түшүнүүгө аракет берген эскертүү деп айтсак дагы болот. Ибадат кыла турган адам биринчи кезекте аң сезимдүү, акыл эстүү адам. Инсан бул макулуктардын арасында өз милдетин аткарган өзгөчө бир жандык. Анткени ааламдагы бардык жандуу жана жансыз Аллах Тааланы мактайт, даңтайт жана өз милдеттерин аткарат. Жаратуучуну даңташат жана мактоо айтышат. Муну улуу мистик Аллахтын досту, илим ээси Юнус Эмре төмөндөгүчө ачыктап берет. Аккан сууда ачылган гүлдү көрүп, алардын ар бири Аллахты эске саларын белгилеп кетүүсү бекеринен эмес. Жана ошондой эле ибадат адамга эмне алып кетет? Биз ушул жөнүндө бир аз кеп кылсак, мусулмандар ибадатты эң биринчи Аллахтын ыраазычылыгына жетүү үчүн кылуусу абзел. Ага моюн сунуп, Аллахка берилгендигин билдирүү максатында ибадат кылышат. Бул түшүнүк менен сыйынуучулардын, ибадат кылуучулардын оюнда, аң сезиминде ибадатымдын жообу кандай болот деп күтүүгө болбойт. Анткени биздин ибадат кылуубуздун пайдасы бир гана өзүбүзгө гана тийиштүү болот. Аллах Таалам биздин кылган ибадаттарыбызга эч кандай муктаждыгы жок. Ибадат кулдук милдетибизди аткаруу, ар дайым бийик көтөрүп жүргөн башыбызды Аллах Тааланын астында сажда кылуу, баш ийүү, таазим кылуу. Аллахтын даргөйүндө сый менен тура билүү, тилибизде Аллах, жүрөгүбүздө Субханаллах калимасына ылайыктуу келимесин орнотуп, бийик кылуу деген максатты билдирет экен. Жана ошондой эле пенде бул ибадаттарын чын ыкластан аткарса, жүрөктөн чыныгы аң сезими менен аткарса, Аллах Таалам тарабынан берилген эсебин эсептей да албайт экенбиз, айтып да бүтпөйт экенбиз. Бул чын ыклас менен аткарылган ибадаттан тапкан соопту дагы эле илим ээси Юнус Эмре өзүнүн төмөндөгүнчө сөздөрү менен ачыктап берет. Бул бейиш деп аталган нерсе, бир нече кооз үйлөр, бир нече хурилер, сиз каалаган адамга бериңиз аларды, бир гана мага керексиң, о жараткан, о Аллах деп айтып кетет. Жана ошондой эле биз Юнус Эмренин бул айтканы бейишти эңсөө менен айтылган сөз эмес, албетте. Биз адам баласы ибадат кылуунун бизге алып келе турган пайдасын эң бийик, баа жеткис нерсе бул бейиш деп айтабыз. Бул албетте чындык. Бирок ибадат кылуудагы негизги максат Аллахтын жамалын, жүзүн көрүү болсун. Анткени Аллахтын жүзүн көргөндө биз эңсеп жүргөн бейиш унутуп деле калат экенбиз. Ушул себептен ибадатты биринчи кезекте Аллахтын буйругандыгы ыраазычылык үчүн аткарыбыз абзел. Куранда бардык мактоолор Аллах Тааламга болсун деп айтып, ошол эле учурда Аллахты эскерүүнү дагы бизге парз кылат, айтып өтөт, эсибизге салат. Жүрөгүбүздө Аллахка болгон сүйүүбүз бар болсо, бир тууганыбызды тарынта албайбыз, капа кыла албайбыз, аларга жаман сөздү биз айтап да ала албайбыз. Ошондой эле Аллахты эскерүү бул бардыгынан улуу иш. Биз буга зикир деп дагы айтсак болот. Зикир ибадаттын мааниси руханий байлыктын деңгээлин көтөрүү болуп саналат. Жана ошондой эле кыскача биздин ички дүйнөбүздү баяндап берет. Жыйынтыктап айтканда, ибадат кылуу бул адам баласы өзүн таануусу, Раббисини таануусу, жаратуучусун билүүсү. Ибадат кылган пенде Раббисине карата өз милдеттерин дагы жакшы билет. Кудайдын чыныгы кулу болот, адам атанын үлгүлүү уул кызы болот.
тирүү кезинде ар бир адамга өзүнүн жашоодогу орду менен жакшылык берет. Жана ушундай эле бул дүйнөдөн көчүп кеткенде артынан жакшы из калтырат. Ибадатыбызды бир бак деп элестетип көрөлү. Анын денесин ля илаха иллаллах келмеси анын тамыры, орозобуз, намазыбыз анын денеси, биздин кылып аткан зикирлерибиз анын жалбырактары болсо, биз болсо эң бизге сонун керектүү нерсеси бул деген мөмөсү биз үчүн бейиш деп дагы айтсак болот экен. Биз канчалык бакты бапестеп сугарып үрөн бере турган болсок, ал да бизге жейиштүү, даамдуу мөмө берет экен иншаллах. Чындыгында мусулман деп жүрөгүндө иман жанган ар бир пенде күчү жеткенчелик ибадат кылат, намазын окуйт, орозосун кармайт, зекетин берет. Канчалык даражада кабыл болуп жатат деген ой биздин оюбузга келбеши керек. Себеби жаратканыбыз буну өзү билип турат, сообун дагы өзү эселеп берет. Бул суроолорго жооп катары ибадаттарыбызды толук кабыл болуусу үчүн кандай нерселерге көңүл бурубуз керек? Төмөндөгү шарттарды эске салсак. Ибадат катары биз намазды ала турган болсок, эч ким эч качан мээнетин текке кетүүсүн каалабаса керек. Азирети Хатами Асам өзүнүн намаз жөнүндө ушундай бир сөздөрү бар. Оболу намаз үчүн зарыл болгон нерсе эң мыкты деңгээлде орундатышыбыз керек экен. Бул биринчи иретте таараттан башташыбыз керек. Жана ушундай эле Каабанын маңдайда, сыраттын буттарыбыздын астында, бейишти оң жагыбызда, тозокту сол жагыбызда элестетип, арка биздин арт жагыбызда Азраил бизди таттуу жаныбызды алуусун күтүп туруудай элестетибиз зарыл. Жана ушундай эле бул менин акыркы намазым деп коркуу жана үмүт аралаш Аллах Тааламга сажда кылуубуз абзел экен. Жана ушундай эле аламдардын эгеси Аллах Тааланын алдында тургандай чыныгы түрдө такбир алышыбыз керек. Курандын маанисин түшүнүп окуубуз керек. Жана ушундай эле кичипейилдик менен, хушу менен рукуга, саждага жыгылуубуз керек. Денебиз намаздын эрежелерин аткарса, биздин ички дүйнөбүз сажда абалында болсо, биздин ибадаттарыбыз иншаллах Аллах Тааланын астында эң сонун кабыл болуучу ибадаттардын катарына кирет экен. Такбирди биз так айтуу аркылуу Аллахтын улуктуулугун дилде сезишибиз керек экен. Колдорду жогору көтөргөнүбүздө бул дүйнөнүн бардык түйшүктөрүн артка таштап, Аллахка бир гана кулдук вазифабызды аткарууга киришибиз керек. Кыямда бир гана Аллахка сажда кылып жаткан учурубузда сажда жерин тиктеп, Аллахтын алдында тургандай бул сезимден ажырабай, Аллахтан алсыз, муктаж экендигибизди билдирип, моюн сунуучулук менен Раббибиздин кандай жакшы кул мактаган тобуна киришибиз абдан абзел болот экен. Кыраатта аяттарды туура жана так окуп, ушунчалык маанисин түшүнгөнгө аракет кылып, сүрө менен аяттарды окуп жатканда, Куран окуган адам Аллах менен сүйлөшөт деген сөзгө татыктуу кул болушубуз керек экен иншаллах. Жана ушундай эле рукуда болсо тасбихтердин маанисин ойлоп, Аллахтын улуктуулугун сезе билишибиз керек. Саждада тасбихтерди дагы Аллахтын улуктуулугун ойлоп айткандай, пенде менен Аллахка эң жакын болгон учур бул сажда деп айтылган нерсени эсибизге түйүп, денебиз менен бирге рухубузду дагы саждага жыгыбыз керек экен. Алак сүрөсүнүн 10-аятында айтылгандай, сажда кыл жана жакында деген сөзгө деген сырга толук эй болушубуз керек экен. Каада деп айтылган намаздын акыркы отурушунда тахияттын сырдуу дүйнөсүнө кирип, Аллахтын астында анын улуулугун сезе билүү, башты төмөн салуу керек. Имам Газали өзүнүн тахияттагы Расулуллахтын сүйүүсүнө канчалык маанилүү экендигине бир мисал катары келтирип кетет. Намазда жүрөктүн тынчтыгы шарт болот. Жана ушундай эле намазда намаздын биринчи отурушундагы тахиятта ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп салам берген учурубузда пайгамбарыбызды рухий түрдө көз алдыбызда чагылдырууубуз абзел. Анткени миражда Аллах Таала Каабай Кавсайын эки жаанын учунчалык аралыкты көрсөтүп, даражаны көрсөтүп, сүйүктүүсүнө: "Эй пайгамбар, сага бул дүйнөдөгү акыретте да саламаттык, Аллахтын мээрими жана берекеси сенин болсун" деп жекече саламын кандай гана улуулугун, сыйлуулугун биз сезе билишибиз керек. Намаз Аллахтын астында талап кылынган түрдө окулган болсо, периштелерге берилген бул саламдан алар тарабынан дүйнөдөгү жана акыреттеги сообу төмөндөгүчө болот. Аллах жолунда кулчулук кылып, дүйнөнүн жашоо кыйынчылыктарына сабыр
кылып туура жолдон адашпаганыңарга силерге салам болсун. Дүйнө жашоосу аягы болгон бейиш силерге кандай сонун деп Рад сүрөсүнүн 24-аятында бизге эскертип кетет. Бул шарттарды аткаруунун эч качан кыйынчылыгы болбосо керек. Болгону жүрөгүбүз менен, хушубуз менен, чын дилибиз менен Аллахка таазим кылсак, Аллах Таалам биздин бул кылган ибадатыбызды эч качан жоопсуз калтырбаса керек. Аллах Таалам бардыгыбызга сүйүктүү кул, бактылуу үммөт деген наамга жетүүнү насип кылсын. Дагы бир жолу ыйык Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.